Assalamu алейкум, урматтуу Нуркейджи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү, кутман укшубак. Түнүңүздөр менен достор. Бүгүн 29-5-ай 2022 жыл Москва убактысы боюнча саат туугандар. 29 уже түнкү 12:30. Бүгүн 29. Туугандар, көңүл буруңуздар. Кезектеги автоунаа Дейво Матис биякта турат. Nexia, туугандар. Nexia 2012 жылкы 1.6 механический коробка. Бир нерсени кошумчалап айтып өтөйүн туугандар. Бул машинени айдап жүргөн инибиз жашы канча деле? 20 жаштагы өзүнүн мындай таныш эле инибиз. Ушул машинени доставкада иштеп жүргөн, гаилер тосуп туугандар. Орусчага действительно түшүнбөйт эле. Гаилер тосуп жанагындай сен алкоголь ичип алыпсың, баягы наркологияга барып өтүп кой десе, ал түшүнбөй не дешин билбей калган, анан алар грамотный кылып видеого тартып, нет деп айттырып, подстава кылып мындай айтканда. Анан учурда сот болуп атат, правасы лишен уже, мындай айткандачы. Отказ уже бул 200% гарантия, лишение кылып атат. Же болбосо штраф төлөйт. Ошон үчүн мындай эми орусчаны билбейт, өзү дагы түшүнүп калыптыр. Машинесин сатып атат. Машинем сатып эле башка эле тынч эле иш кылайын деп атат. Эми ушундай эле түшүндүрөйлү. Так, ушундай туугандар. Машиненин жылы 2012, 1.6 механика, доховский мотор. Кеттик анда машина боюнча. Цвети вишневый цвет, вишня. А так сатпайт элек машинени дейт. 15-чи куюлма дискада. Кимде ким доставкага машина издеп жүргөн болсо көрүңүздөр. Nexia. Азыр биздин офисте саат 12ден кийин свет өчөт эле. Азыр бир эле ушул эмеси бар. Сіздерге тартып, көрсөтүп, жетишип калайлы. Фонаригин күлч айтып берип тургун. Так, азыр фонарикти мен алып алайын дагы, бир сыйра сіздерге көрсөткөнгө аракет кылайын. Так, кеттик анда салон боюнча. Так. Бисмиллахиррахманиррахим. Механика мынакей салон жагын көрүп турасыздар, панель жактары. Атаң панели башкача экен. Жумшак мына көрүп атасыздарбы? Мындай свети дагы башкача. Так, оталдырып көрөбүз. Жакшы мотору. Мотору мощный иштеп турат. Салон жактары бар жогу таптаза. Эшиктин обшивкалары дагы таптаза. Панель, потологу жанагындай жылма бир нерседен экен. Так, калган жагы полный электропакет. Капот жагын ачайлы. Капот жагын ачып берип кой. Так, багажы кайерден ачылат эле? Багажын ачып турайлы сиздерге. Бар жок кнопка менен ачылат экен. Мынакей, мондай доставкада иштейт экен эле. Ошентип ГАИ тосуп, кыскасын айтканда, ошон үчүн туугандар, капоттун крышкасы таза экен. Азыр бир сыйра көрсөтүп коеюн, анан айтайын. Меткалар ордунда бар жогу. Арт жагынан машина таза. Мынакей, бул жагы да таза. Капоттун крышкасы чечилген эмес. Ошон үчүн туугандар, акырын эле басып коет экен. ГАИ тоскондо өзгөчө ушу инилерибизге кайрылат элем. Түшүнбөсөңөр, уялбай эле бирөөгө чалып телефондон сүйлөштүрүп эле, громкостко коюп, не деп атат деп перевод кылдырып. Потому что мага өткөндө дагы бир 2 бала чалган. Аны да так ушундай кылган. Муну мен 3-чү жолу угуп атам. Түшүнбөсөңүздөр, урматтуу инилер, бир түшүнгөн дос балаңызга чалып туруп эле громкостко коюп, ГАИ менен мындай как переводчик кылып, мындай сүйлөшүңүздөр. Ато жакшы иштеп жүргөн жериңиздерден ушундай бир эме болуп калат. Праваңыздарды лишайт этип, же башка күтүлбөгөн нерселерди күтсө болот негизи бул жакта. Крылолору таза экен машиненин. Мотор жагын бир сыйра жууп тазалап алыңыздар, экран жактары таза. Мына фарасы алмашыптыр бирок. Эмесинен байкап калдым. Бушнийларга ушундай жазып коет го. Так, оң жак крылосу дагы таза. Мотор жагын бир сыйра жууп тазалап аласыздар. Так, 2012 1.6 механика. Басы боюнча, туугандар. Басыны 100 канча деди? 185 экен. 185 плюс торг болот экен туугандар. Пожалуйста, көрөсүздөр. Свет вишневый. Эшиктери дагы полный. Мындай чириктери деле
Мынау подкрыльникте. Бұл неге жақсы сақталған десем, ондай пластмассовый емесі бар екен. Байқадыңыздар ба? Аз-маз мол жерлерінде бар екен. Мол жерлерінде аз-маз. İçine пластмассовый подкрыльник бар екен, ошон үчүн жақсы сақталып тұр. Так, алды жағын көрөбүз. Алды жағы дагы жакшы. Зимний дөңгөлөк экен. Ушундай туугандар. 185 000 плюс торг. Бүгүнкү видео ушуну менен жетип калат. Кийинки видеого чейин сак саламатта болуңуздар.